Умар Талайбеков жаңы окуу жылынын башталышы менен мектеп китепканасына баш багып, көркөм адабий чыгармаларды аны менен бирге Манас эпосун окуй баштады. Буга чейин 5 окуяны жатка билсе, азыр дагы эпостогу чоң көлөмдүү окуяларды жаттоо аракетинде. Мен болсо Манасты 1-классыман бери айтып баштагам. Мен Манаска кызыкканым, өзү биринчи мен 2 куплет айтат элем. Мага Зина Амираевна эжеке үйрөтүп баштады да. Анан ошойдон мен кеттим да, уже кызыйып кеттим Манаска. Умар Манас эпосунан сырткары англис, орус тилдеринде жазылган адабий чыгармаларды окууга кызыгат. Келечекте Манасты дүйнөлүк аренага чыгарып, мыктылап коомго жайылтуу ниетинде бар. Манас дүйнөсүнө 6 жашынан кызыга баштаган. Ошол учурдан баштап мектептеги ири иш-чараларда Манас айтып, кароо сынактарга катышып келет. Манас айтуусу ошо кичине кезинен эле бала бакчага барган кезинен эле байкалды. Бала бакчада ошо бир конкурска катышып, анан Манас айтуу мугалими сунуштап калыптыр. Анын үйгө келгенде өзүм жардам берип жаттаттым. Жаттатып эле ошодон кийин мен Манас айтуу деп китептерди окуп кызыга баштады. Көп китептерди өзүм окуп бердим, өзү окуй албагандыгына байланыштуу. Ошентип ойгонду 1-класстан баштап эле 4-класс, азыр 5-класска көчүп калды. Ошого чейин эле Манас айтып келатат. Көбүнчө китеп окуп, өзүм жардам берем. Манас көпчүлүк чоң китептерди окуп берип, өзүм багыт берем Манас айтууга. Ошентип Манас айтып калды. Ийримге катышкан окуучулар ар бир окуяны бирге талдап, арасынан өздөрүнө жаккан каармандарды тандап алышат. Мага мен Манаска кызык баштаганым, мен Каныкей жанагы Каныкейге окшош болгум келет. Каныкейдей сулуу кыз болуп, Каныкейдей аткарып, ошондой болгум келет да. Манас айтуу чоң чеберчилик, өнөрдү да талап кылат. Умардын да Манас айтуусунда өзгөчөлүк бар. Ал окуяларды түш көрүү менен да баяндап берет. Кызсын көрүп калмактан кыйналып жакы өкүрдү. Азган менен тозгондун, аттын эдден бозгондун, ар кайсысын бир жактан айдап келип кошкондун. Жетимиш болду түтүнү, жетип пароз айтып жер алууга күтүндүң. Эленин башы үч арал, аттатып алды жерине. Азыркысын жайлап тур, азап элдин белине. Айта берсе сөзү көп, арыстан Манас кебинен. Манас айтуусундагы өзгөчөлүгү бул баягы жаттоо иретинде жаттаган нерсесин баяндап айтат да. Сүрөттөп, ошо Манас окуясында кандай каармандар бар, ошо каармандарды ойлонуп дейт да, ошо көз алдыма тартылат дейт да, кадимкидеги көз алдыма тартылат. Ошолор мынтип баратыптыр, мынтип кетип атыптыр, ача баратыптыр дегендерин айтып калат. Анан ошол боюнча эле элестетип айтам деп калат. Ошол күнү Манас айткан күндөрү сөз түшүмө кирет, Манас деп калат да, Манас түшүмө кирет, ал ача баратыптыр, же кантиптир деп айтып калат. Манас айтууга окуучулардын кызыгуусун арттырууда Зина Байсалованын салымы чоң. Манас айтуу ийримин бир топ убакыттан бери жетектеп, каалоосу, аракети күч балдарды ийиргеп алып, Манас айтууга үйрөтүп келет. Эми балдар, силер Манас айтканда ар ким өзүңөрдүн жөндөмүңөргө карап айтасыңар. Мисалы, мына Умар канчадан бери көнүп калган. Силер өзүңөр айтып атканда Умардай айтканга аракет кылгыла. Анан сөзсүз түрдө баягы айтып аткан Манасыңардын кыймылына жараша колду жаңсоону, кыймылды анан жөн эле мынтип кыймылдай бербеген болбойт. Ошол сапты, Манастын сабына карап, эгер тоо болсо, кетип аткан жаныбар болсо, ошого карап кыймыл кылабыз балдар. Ошону үйрөнгүлө. Анан мына жаңы үйрөнүп аткандар сөзсүз түрдө Манастын текстине карап өзүбүздүн кыймылыбызды өзгөртөбүз балдар. Анан кийин мына айтып атканда сөзсүз түрдө ошо кыймылга көңүл бургула. Анан кийин кандай нерсе болсо, мисалы, аттын дүртү болгондо кандай кыймылдаш керек, деп ошондой кыймылдарды өзүбүз үйрөнөбүз, уктуңарбы? Анан жөн эле мындай кыймылдей бергенде болбойт. Билесиңер, ар дайым мен айтып келем силерге, Манасты айтып атканда кыздар Каныкейдей наздуу, сулуу болуш керек, балдар Манастай айбаттуу болуш керек, Ошону билесиңерби? Түшүндүңөрбү? Кичине болсо да Умар Манас айтып көнүп калган. Силер дагы Умардын айткандарын анча
кыймылдарын үйрөнгүлө балдар. Кандай гана кароо сынактар болбосун, Манасты жогорку деңгээлде айтуу үчүн балдар күн мурунтан даярданышат. Алар өз чармачылыктарына жараша окуяны мыктылап сүрөттөп айтышат. Toyu tarrap ketkeni, Jakıptın görgün etkeni, Zarlanıp жүрgün baykuştun, Tallabına jetkeni, Noğuydun ulu Jakıptır, O katın kılıp jatıptır, Araldın başın tayanıp, Altay'dın tosun tayanıp, Aksı menden güçördün, İçerinde çay alıp, İlenin başın tayanıp, Kara şarga mal köptötüp, Kalmaktarga köptötüp, Kazaktan gördü korduktu, Kalmaktan gördü zorduktu, Orozdu handın onulu, O koltuk algan jerine, Oyran bolgan bay Jakıp, Noğuydun kelbey eline. Baydın ekip balası, Baskanı Kaşgar tallası, Bay ekem Jakıp kant edip, Basılay jürdü sanasın. Göz kaman attı üsündün, Algıtayga yetip düzüldü, Baş kösmük boldu ballası, Baskan jürgön jerleri, Manjuriya talasın. Tebittin arqı tuşunda, Tırıp çıkpa kalgan oşunda, Kılıptır gıttay ökündü, Kıyrından azıp bay Jakıp, Kılmışı joktun ökündü. Kız dosun görüp kalmaktan, Kıynalı Jakıp ökürdü, Azgan menden tozgondun, Attın eddin bozgondun, Argaysızsın bir jaktan, Haydap gelip koşkondun, Jetmiş boldu tütünü, Jetip parvarız aytıp jeraluğa götündün. İlenin başı üç aral, Atlatıp aldı jerine, Hazırgısın jaylap dur, Az öbeldim beline, Ayta verse sözü köp, Arısın Manas kebinen. Toydan keyin toktolup, 2 yıl tamam ötüptür, Manas boyga bütkönü, Tamam 3 ay jetiptir, Bay biçennin göngülü, Başkaga op ketiptir, Öz tamağı este jok, Je görünücü közgö jok. Манастын баалуулуктарын окуучунун инсандык дүйнөсүнө орнотуунун ийгилиги окутуунун салттык жана инновациялык методдорун, усулдук амалдарын ийкемдүү колдонуу чеберчилигине байланышат. Манасты даярдоодо, балдарды даярдоо өтө кыйын. Баланы кызыктырыш үчүн анын балага биринчи Манас эпосун окутуш керек. Андан кийин бала өзү кызыгуусуна карап, жаттап өнүгө алат. Анан турмушунда да колдонот. Эпосту окутуунун мазмуну окуучулардын окуу ишмердиктерин, билимдерин, билгичтиктерин, көндүмдөрүн, компоненттүүлүктөрүн да өз ичине камтыйт. Манас эпосун окуу менен балдар элди жерин коргоого, ошондой эле чачылган элди жыйноого жана ошондой эле өзүнүн баягы жеке жарандык милдетин аткарууга үйрөнүшөт. Андан кийин ушул кыргыз улуттук каада салттарды ушул Манас эпосунан көп үйрөнсө болот да. Бардык Манас эпосунда кыргыздын бардык улуттук каада салттары берилген да. Ошондуктан балдар ошодон өзүнүн тарбиялык эмелерин көп колдонот. Тарбиялык жактарын.